Кийинки суроо саламатсыздарбы? Продление регистрация по трудовому договору болгондон кийин кайра Сахаровадан медосвидетельствование өтүш керекпи? Айтып коюңузчу. Жок, эмгек келишиминин негизинде регистрацияны 1 жылга жөнөткөндөн кийин кайрадан Сахаровага барбайсыз. Сахарова болсо жылына 1 эле жолу силерге СМС менен уведомление келет. Ошо телефонуңуздарга силердин мед освидетельствование өткөн мөөнөтүңүз бүтүп баратат, келип дагы бир жолу өтүп коюңуз деп. Отпечатканы 1 эле жолу бергенсиңер, ал өмүр бою жетет. А мед освидетельствование жылына 1 жолу мыйзам ушундай өтүп туруу зарыл. Кийинки суроо. Молодец жигит, көп жашагын, рахмат. Эми суроо дейт. 2024-жылдын апрель айында ВУ водительское удостоверение, мен түшүнгөнүм боюнча водительское удостоверение алмаштырыш керек экен гражданин РФ үчүн. Ошону без экзамен алмаштырып берет дейт. Ошол чынбы? Бул жаатында сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Негизи апрель айында жалпы такси жааматтарында ошо ГИБДДнын өкүлдөрү айтымы боюнча айдоочу күбөлүктү экзамени жок эле алмаштыруу иретин азыр изилдеп жатышат, көрүп жатышат. Экзамен бербей эле атабыз, бирок ошо апрель айына жакын алмаштырыш керек деген бир сыйра мыйзам бар. Бирок Кыргызстандын айдоочу күбөлүгү сөзсүз түрдө иштей берет деп өткөндө биз тийиштүү органдардан кепилдик алганбыз. Себептен Кыргызстанда орус тили расмий тил, ошол себептен Кыргызстанга эч кандай негизи тиешеси жок деп. Бирок көп таксист мекендештер, ошол такси жааматында иштеп жүргөндөр билет, Орусиянын айдоочу күбөлүгү болсо ГИБДД өкүлдөрү дагы, инспекторлор дагы жеңил көз караш менен карайт. Ашыкча болбойт, алып алсаңар бул жакшы болот мекендештер. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, дактилоскопия өтпөсө деле узартып жатат. Регистрацияны кээ бир райондордо. Суроо, аны 1 жылдан кийин узартпай койсо эмне болот? Негизи мыйзам бар, дактилоскопия узартылбайт, өмүрүндө 1 жол берет, бирок мед освидетельствование сөзсүз түрдө узартып туруш керек. Мекендеш, ал мыйзам. Азыр кээ бир райондордо ошо жашыл картаны сурабай эле узартып берип атат, бирок бара-бара ошону дагы бир системага келтирет, сөзсүз түрдө жашыл картаны сурап калат. Ошон үчүн ал сизде боло берсин, ашыкчасы болбойт. Мыйзамды бузбай, мыйзамда кандай жазылса ошону өткөрүп кое берели мекендештер. Бирок кээ бир айрым райондор узартып атат, любой момент ушу жабылып калышы мүмкүн. Мен тез сүйлөп атам, себеп суроо көп, ошол себептен көңүл бурбайбыз мекендештер. Кийинки суроо. Салам алейкум. Москвада элчиликтен ЗАГС алса болобу? Ага акча төлөнөбү? Консулдук бөлүмдөн, элчиликте эмес, консулдук бөлүмдөн ЗАГС алса болот. Консулдук бөлүмдөн андан тышкары нотариус кылса да болот, өткөрсөк болот. Бирок ошо ЗАГС менен нотариусту консулдук бөлүм массалык түрдө кылбагандыктан көп мекендештер ага кайрылбайт. Москванын любой эле ЗАГСына барып, очередке туруп эле ЗАГС ала берсеңиз боло берет, ал деле мыйзам чегинде. Консулдук бөлүм андан тышкары айдоочу күбөлүктү алмаштырып берет, мекенге кайтуу күбөлүгүн жасап берет, паспортты жасап берет. Ошо менен кызматкерлердин колу бошобойт, бирок ЗАГС анан нотариуста кылат. Эгерде чынында элчиликтен керек болсо, барып алсаңыздар болот. Бирок башка райондон алсаңыз жеңилирээк, батыраак болот. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Менин 2 балам бар, частный садикке барабыз, айына 34 000 рубль төлөйбүз. Госсадиктерге кантип беребиз, билгендер болсо жазып коесуңарбы? Мекендештер, госсадикке чет элдик жарандын балдарын орноштуруу, бул ошо Россиянын жарандары кандай болсо ошондой эле система менен кетет. Госуслугу системасына кирип туруп, ошол жерде садиктин номерин тандап туруп, ошол жака катталасыңар да, балдарыңарды очередке коесуңар. Аны үчүн сөзсүз өзүңүздөр жана балдарыңыздар ошол райондо сөзсүз түрдө катталган болуш керек. Бир нече садиктерди же сунуштайт, анан кийин очередти келгенде ошентип тапшыра бересиңер. Бирок очередтин келгенде госуслугадан чыкпайт, МФЦга барып туруп, 2 жумада бир барып туруп тактап коюп туруп, алар да айтып турушат, жакындап калды, алыстап калды.
деп биз дагы ошол өзүбүздүн балдарыбызды ошентип ошо садикке госуслуга аркылуу бергенбиз. Улуу кызыбыз тилекке каршы кечирээк барды, кичүү балабыз эртерээк барды. Бул дагы ошол загруженностька жараша болот ошол садиктин. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен выдворение алган болчумун. Кирди чыкты кылып келип, азыр официально иштеп жатам. Кийин Кыргызстанга кетип жатканда чыгарбай койбойбу? Жооп берип коесуздарбы? Кыргызстанга кетип жатканда чыгара берет. Эч кандай карызыңар судебный приставда жок болсо чыгара берет, маселе жок. Бирок кайра киргизбей коюшу мүмкүн. Себеби выдворение алгандан кийин сөзсүз түрдө базадагы ал бир нече убакыттан кийин ал түшөт дагы. Анан кийин погранслужбалар силерди аны карап коет. Азыр биякта иштеп жүрсөңүздөр, демек регистрация сизге жасап берип аткан орган же аны көрбөй калган, же болбосо регистрация базада жок болуш керек сиздердики. Себеби выдворение бул өзүнүн соттун чечими менен сөзсүз түрдө базада түшөт. Сиз чыксаңыз кайра кирбей калышыңыз толук ыктымал. Эгерде бул жакта жүрсөңүз, анда ошол выдворениянын негизинде сотко кайрылып туруп, соттон узартып, адвокат жалдап ошол жаатына иштей бериңиздер мекендештер. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум Кубанычбек, менде бир суроом бар эле. Менин жакын досума сахардан ВИЧ деген диагностика коюлуп, Россиядан чыгып кеткен. Кайра кирерде запрет выезд кылып коюшкан. Кайра кантип барып иштешсе болот? Аты фамилиясын алмаштырып барса болобу? Сахарага барбай 3 айда кирди чыкты кылып иштесе болобу? Ошого жооп берип коюңуздар. Негизи көп мекендештер ошо Кыргызстанга кеткенден кийин выдворение же запрет болуп калса фамилия аттарын өзгөртүп киргенге аракет кылат. Бирок орус тарап буга кыскача эле жооп берген: биз запретти фамилия атка койбойбуз, биз адамга, инсанга коебуз деп. Ошон үчүн фамилия атын койгон бул дагы алмаштырып кирген, бул правонарушение болот. Азыр кире албайт дагы, себеби бүт система механизированный болуп калган. Келсе дагы пожизненный запрет кылып коюшу мүмкүн. Бул жерде эки учур. Эгерде жаран ВИЧ болсо, бул негизи тилекке каршы дарт өмүр бою кылат. Бул дарылоого дагы тилекке каршы дарыласа да болбойт экен. Бирок ВИЧ менен кирген мекендештер бар, анын процедурасы бар. Мен бул камерадан айтпай эле коеюн, мен номер жазып коеюн. Ошо атайын юристтер бар, ушул жаатында иштеген, Роспотребнадзор менен иштеген. Плюс 7925 55 55 905 номеринде Агентум компаниясынын юристтери ошол ВИЧ жагынан дагы биздин бир нече мекендештерге жардам берди. Аны өздөрүнөн чалып сурап алыңыздар. Сифилис боюнча болсо, анын да өзүнүн механизмдери бар. Ошол номерден эле такталасар, жолдору бар, кирсе болот. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум Кылычбек Осмеков, Кубанычбек. Менин атым молодец, ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула, Алла ыраазы болсун. Силерге сурап кетейин дегеним, мен башка областта иштеп келдим. Бир жыл анан Москвага келип иштеп жүргөнүм 6 ай болуп атат. Ар 3 ай сайын регистрация кылып жатам. Иштесе боло береби деген направление кылбай, ар 3 айда бүткөндө кайра 3 ай сайын. Негизи боло берет, эч кандай маселе жок. Негизи эмгек келишиминин негизинде иштеш керек эле. Бирок ар 3 ай сайын кээ бир мекендештер регистрациясын узартып алып иштеп жүрө берет. Эч кандай маселе жок. Негизи регистрацияңыз базада болсо эле болду. Кандайсыздар? Регистрация баары болуп чыкты, жашаган жерде болбой калды. Бирок кармап кетсе, эгер регистрация базада чыгып жашаган жериң эле башка болсо кандай болуп болот? Жооп берип коюңуздарчы сураныч. Негизи МВД системасы баягы 18-жылы калп айтпасам чемпионат мира по футболу өткөн. Ошол кезде ар бир мигрант, чет элдик жаран кайсыл жерде жашаса ошол жерде регистрацияга турсун деп. Ага чейин билесиңер, биз юрадрес менен регистрацияга туруп алчу элек, юридический адрес чеген жерде деп туруп эле. Азыр болсо ошондой мыйзам болуп калган, ошондон кийин аты менен боло элек. Ар бир мекендеш кайсыл жерде жашаса ошол жерде регистрация туруш керек. Эгерде сизди көчөдөн полиция кармап туруп кайда жашайсың десе, ошо регистрацияңыздын адресин эле айтып койгула, эч кандай коркпой этпей эле базада чыкса маселе жок. Эгерде сизди ошо жашап аткан жериңизден кармап кетсе, анда эми бул жерде дагы өзүңөрдүн грамотностька да карайт.
Мисалы үчүн сиз регистрацияда Бабушкинский метрого турдуңуз, мисалы үчүн бирок өзүңүз Кузьминки метрода жашап атасыз. Бул жерде да бир сыйра жообун айтса болот. Кузминкиге убактылуу конокко келдим, досумдукуна келдим, 2 күнгө келдим, 5 күнгө келдим, бир жума, эч ким мыйзам запрещать этпейт, сиз башка жака досуңузга бир жума жашап, кайра Бабушкинге келип жашай бергенге. Ошон үчүн бул жерден дагы ошол моментти учурдан өзүңүз ситуацияны карап туруп жооп бериңиз. Бирок мыйзам боюнча кайсыл жерде регистрация болсо ошол жерде жашоо керек мекендеш. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Жооп берип койгулачы. Билгендер болсо 2022-жылы ДТП болгон. Мен виноват болуп калгам. Протокол түзүлгөн. Андан 1-2 жолу чалышты. Сотко беребиз деп ошол бойдон тынч кетти. Кыргызстанга барып келдим. Кайра кеткенге проблема болбойбу? Кайра кеткенге проблема болбойт. Эгерде сиз күнөөлүү болсоңуз, эгерде страховой компания ошол акчасын төлөбөсө, анда сиздин мойнуңузга илип койсо, анда чыгууга чектөө болуп калышы мүмкүн. Жана бул сот чечим болгондон кийин аягына чейин чыгып койсоңуз, өзүңүз деле жүрөгүңүз тынч болмок. Бир сыйра изилдеп коюңуз. Жанагы мен айткан юристтерге чалсаңыз, алар да ошону текшерип жардам берет. Номерин дагы бир жолу кайталап коеюн: 925 55 55 905. Кийинки суроо. Биз отпечатканы Ярославль областынан өткөн элек, медосмотрдагы өткөнбүз. Эми бул жылы Москвада бул жактан отпечатка тапшырдым. Ошондо суроо: отпечатканы кайсыл жерге барганда тапшырыш керекпиз, же кантип отпечатканын базада бар экенин билсеңиз болот. Негизи мурда бир нече райондор отпечатка полицияны алчу. Азыр болсо эмгек мигранттары только ошол тиги Сахарова, многофункциональный миграционный Сахаровадан ошол жерден эле өтөт. Башка региондун системасы башка, ар бир региондор өз-өзүнчө бөлүп алган. Кайсы регионго болсо ошол региондо кайрадан баарын өтүүгө зарыл. Урматтуу мекендештер, дагы бир сыйра кыскача жарманке реклама катары айтып кетейин. Москва жергесинде барыңарга белгилүү болгондой болгон жүрөк уясы деген бир долбоор иштеп жатат. Ал жүрөк уясы долбоору биздин мекендештер Теле2 уюлдук оператор менен келишим түзүп алып туруп, мекендештерге ошо уюлдук операторлорго берип подключение кылып атат. Эми ошол уюлдук оператордон силер колдонсоңуздар, ошондон 20% түшкөн акчасы биздин мекендештерге жардам катары кетет экен. Бир видеолорду көрсөңүз керек, бир апа үй бүлөсү менен үй алып берип, ошондой максатта биздин жигиттер иштеп атат. Ошол себептен баарыбыз деле сүйлөшөбүз, телефондор баарыбызда эле бар, уюлдук телефон баарыбызда бар. Ошол жигиттер аркылуу сим-карта, безлимитный сим-карта алсак, ар бир сүйлөшкөнүбүз акчадан 20% ошол үй алып берүүгө каражатталган каражат болуп эсептелинет. Жүрөк уясы жааматын биз колдон келишинче колдоп келатабыз. Номерлерин айта кетейин: +7 991 736 19 20 номеринде. Мен дагы азыр астына жазып коеюн. Эгерде колдоо көрсөтөм десеңиздер, ошол сим-карталарды колдонсоңуздар, мекендештерге үй алып бергенге силерден да жардам болот. Жүрөк уясы долбоору мекенибиздеги жетим жесир муктаж инсандарды колдоо жана турак жайсыз көп балалуу жалгыз бой энелерди турак жай менен камсыз кылуучу бизнес долбоору. Жалпыңыздарды жакшылык ишке шериктеш жана тилектеш болууга чакырат. Күнүмдүк колдонуп жаткан сим-картаңызга салынган бирдигиңиздин муктаждар үчүн пайдалуу болушун каалайсызбы? Жүрөк уясы долбоору жана Теле2 уюлдук операторунун мыйзамдуу келишиминин негизинде ар бир жаранга Теле2 сим-картасын сунуштайбыз. Сиздин ай сайын салган бирдигиңиздин 20% муктаждарга садака болуп турарын унутпаңыз. Аллах Таала кылган жардамыбыздын чоң же кичинесине карабайт, ниетибизге жана жүрөгүбүзгө карайт эмеспи? Жүрөк уясы долбоору менен жүрөгүңүздөн чыккан жакшылыкты бирге жасаңыз. Сим-карталар колдонуучуларга расмий түрдө катталат жана акысыз берилет. Болгону сиз интернет иштетүү менен бирге соопко иштөө мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Садака берүүнүн эң оңой жана жеңил жолу. Сиздин бир сим-карта колдонгонуңуз, бир муктажды колдоп коргогонуңуз. +7 991 163 64 13 +7 991 615 20 38 +7 936 512 62 88. Мекендеш. Ошол 18 суроо болду. Баш аягы мекендештер суроо жооптор болсо силерге дагы айтып турабыз. Суроолоруңуз астына жазып тургула. Биз силердин кызматтабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.